2019 жылдын 24-июлунда Кыргыз Республикасынын президентинин номер 96 жарлыгы менен 9 сентябрь комуз күнү деп белгиленип келет. Бул күнгө Утурлай Балыкчы шаарындагы Болот Миңжилкыев атындагы Балдар искусство мектебинде да белгиленген. Күнүн башы камбаркан делип күнүн сырларын муундан муунга, укумдан тукумга улап келген келечектүү элдин тагдыры тарых таржымалы, кыргыз эли менен канаатташ, караламан кайгылуу убакты, жан жыргыткан жакшылык кабарды күү аркылуу баяндап, угузуп, сүйүнчүлөп да коюшкан. Ушу окуу жылы жаңы башталса дагы, ошол 10 күндүн ичинде жакшынакай концерт уюштуруп берген ошо мугалимдерге терең ыраазычылдык берип кетмекчимин. Анан жогорку деңгээлде болуп өттү деп өзүм оюмду айтып кетмекчимин. Негизи тарыхыбызды ушу комуз аркылуу билдирип келе жатабыз да. Анткени комуз десе кыргыз менен тең жаралган экен билинип келе жатат. Мектептерге барып кыдырчыбыз. Келгиле комуз классына кирип окугула деп. Ана жылдан жылга балдар өздөрүнүн кызыкчылыгы өсүп, Кудай буйруса комузга келем дегендер көп. Нурмат Бакбердиев Балыкчы шаарындагы Болот Миңжилкыев атындагы Балдар искусство мектебинде 3 жылдан бери комуз бөлүмүндө билим алып келет. Жан дүйнөсүндө комуз күйлөрүнүн терең маанисин туюп, кыраатына келтире чертип, эл жүзүнө таанымал комузчу болсом деген кыялдануу менен жашайт. Комузга келгенде эле жакшы чертип чоң күйлөрдү үйрөнүп баштадым. Комузга баргандан кийин ушу комуздун артынан чоң мамлекеттерге барып, байгеле орундарга ээ болдум. Ногу ушул жылы обон конкурсуна баргам, аяктан 1-чи орунду алып келдим. Келечекте менден улуу комузчу акын болгум келет. Аталган мектептин комуз бөлүмүнүн мугалими Эрмек Талгарбеков комуз черткен адам өтө сезимтал, кыраакы да болот дейт. Анткени комуз кылдары өтө этияттык менен чертилет. Залкар күйлөрдү угуп отуруп, элибиздин карт тарыхын билип алууга болот деп кошумчалады. Биздин Эсен Думанаев атындагы маданият үйүндө дагы көптөгөн ушул бүгүнкү иш-чараны өткөрүп келгенбиз. Айтайын дегеним ушул комуз ата бабабыз калтырып бизге мурас кылып таштап кеткен улуттук аспабыбыз комуздун аркасы менен биздин окуучу балдарыбыз дагы чет мамлекеттерге барып баш байгелерди алып келип атат, 1-чи, 2-чи орундарды алып келип атат. Республикалык масштабдагы эл аралык кароо сынактарга дагы катышып келип атабыз. Аял жактан да ийгиликтер жаралууда кыргызыбыздын Кудай буйруса уучу кур эмес. Комуз адам баласынын аң сезимин, көркөм ой толгоо табитин, музыкалык туюмун, туубаса көрөнгө талантын ойготууда керемет күчкө ээ. Комуз күүсүнүн коштоосунда ырлар жаңырып, манас дастандар айтылып, залкар комузчулардын кайталангыс кайрыктары аркылуу кыргыз элинин маданий баалуулуктары даңкталып, даңазаланып турду.